27 майда Бишкектин 1-май райондук сотунда ала качуунун кесепетинен каза болгон Айзада Канатбекованын иши боюнча биринчи соттук отурум белгиленген. Айыпталуучулар сотко онлайн катышмак. Бирок сотко айыпталуучулардын биринин жактоочусу келбегендиктен сот отуруму 11-июнга жылдырылды. Жабырлануучу тараптын адвокаты Нурбек Токтакунов буларды айтты. Судебное заседание не состоялось в связи с неявкой адвоката. Она перепутала Первомайский суд с Ленинским судом. И следующее заседание назначено только на 15 июня, так как много адвокатов, у всех там занятость. Да? Поэтому мы призвали адвокатов, чтобы как-то у обвиняемых нет противоречий, поэтому они вполне могут заменять друг друга для того, чтобы ускорять это дело. И также хотел бы обратить внимание на вот эти онлайн-заседания, которые сейчас практикуются. Онлайн-заседания, они предназначены для того, чтобы ускорять процедуру. А здесь, наоборот, онлайн-заседание приводит к тому, что все, наоборот, еще тормозится и затягивается. Есть обвиняемые у меня, которые уже год, понимаете, дело, простое дело по наркотикам, и год рассматривается, год сидят в СИЗО, потому что из-за вот этих онлайн-заседаний. Айзада Канатбекованын апасы менен аны чоңойткон таэжеси жактоочунун шалакылыгына нааразычылыгын билдиришти. Маркумдун апасы кызымды ала качып, өлүмдүн чеңгелине салып бергендердин көзүнө тик карашым керек эле, бирок аларды сотко онлайн катыштырышты дейт. 9-да деп айткан, бирок 9-да башталган жок да. Сот өзү да кечигип келди, анан бирөөнүн адвокаты кечигип келди, келген жок вообще даже. Она перепутала время. Не время, а этот Октябрьский менен Первомайскийни перепутал. Что за неответственный адвокат, мен билбейм да ага. Бир жума мурун адреси Бишкекте негизи адвокат болгону. Бир киши үчүн процесс подвинули на 11 число. Честно говоря, мы недовольны. Мы отурса чойлуу эле отурат болуш керек. Чойлот бул деп ойлойм. Онлайн иши кылып коюптур. Тиги балдардын беттерин көрөлүк деп атканбыз. Мындай көрүнбөйт экен да, онлайн көрүнбөйт экен эчтеке. Айып эми катуу нааразы болуп аткам да, ошо балаларды, 5 баланы камакка жака отурсуп койсо болмок да, ошо балдардычы. Атайын ошо беттерин көрөбүз деп, көздөрүн карайсыз дедик да, кандай ушунча акмакчылык. Кызымды салып кеткендер. Судьяда турам эмес кылып койушту. Эмесин чойбосо болмок да, убактын маны албайчы, элдин баарын убактын албай, биздин убактыбызды салбай эле ошо аягынча чыкса болмок. Бир адвокат үчүн эметип калды, ошибка. Первомайский, Октябрьский роводу мен алмаштырып турбай. Эми тиякта да 10 мүнөт, 20 мүнөт убакыт бар болчу. Ошо убакытты эметип койсо болмок. Ошо кызыма тийгени, аябай стресс болуп, сознанием жоготуп, азыр өзүм дагы стрессте турам, дагы ишенбей турам. Ошоңча алып барган кызымдычы. Кудайга койдум ошолоргочу. Кудай таразылап, Кудай ошолорго жетсин. Алардын башында эле мына кызы турат, кыздар бар экен, балдар бар экен. Ошо ойлобой туруп жазашты да, буларчы баштарына тийбейт деп ойлогон жокпу депчи. Башкаларга андайлар башка келбей эле койсун. Андай душманга да андай жамандык кыла албайсың го. Мен буларга, балдарга Кудайга койдум да, Кудай өзү таразасын. Кудай тазаласын, анан сот, справедливый сот, все. Следователь жакшы эле иштеди, аракет кылды. Просто бир эле эмес чыкпай калды. Судмедик экспертизасы өлгөн саат убагытычы. Калгандар бирок мындай жумуш 2-3 ай созулат дейт, но следователь очень хорошо поработала. Она вот все сделала, да, чтобы быстро процесс болсун депчи. Жанакы нарындык баланын эле туугандар келип кечирим сурады. Ушинтип түшүндүрүп атат, анан эми сот чечет, анан биз эмете албайбыз дештик. Сиздер бирок талабыңыздар баары бирдей жаза алсын деген талап болуп атат, сиздер тараптан. Баары жаза алсын, баары билет эми. Ала качуу, это судебное дело после убийства бул экинчи экен да, тяжелый экен. Ошол баары билип туруп, эми кичинекей бала эмес, эми жанакы нарындык бала эле кичинекей бала экен. Калгандары чоң эле, даже соттолуп жүргөн балдар экен да, мурун соттолуп. Билет экен алар, законду билишет, 5 колдо эле алар. Эмнеге башта ошондой ишке билбейбиз. Өзүлөрү жооп берсин эми ала качкан үчүн. Жабырлануучу тараптын адвокаты Канатбекованы ала качууга шектелгендер буга чейин да бир нече кылмыш ишине тартылганын айтып, алардын арасында акыл эси жагынан жабыркаган 18 жаштагы бир шектүү бар экенине токтолду. Иш боюнча азыр айыпкерлер 5 айыпкер өтүп жатат. Алардын басымдуу көпчүлүгү ошол мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылган балдар экен. Мурда айып катары аларга ушу
талаптоочулук, уурдоо, разбой, кража, грабеж деген статьялар менен көбү кылмыш иши козголуп аларга айып угузулган экен. Бирок айрымдардын ошо кылмыш иштери ошо жабырлануучу тараптар менен элдешкендигине байланыштуу кыскарып кеткен. Бирок бул эмнени айтат? Бул өзүнчө бул ушул адамдардын, айыпкерлердин мурда ошо аларды мүнөздөйт да, жаман жактанчы. Булар мурда ошо жаман иштерге барып, бир эмес канча ирет СИЗОдо отуруп жатышкан кийин айрымдары колонияга чейин барып, экөөнүн соттолуулугу бар экен. Анан бул дагы бул адамдарды терс жактан мүнөздөйт. Анан кылмыш жолуна биринчи жолу түшкөн эмес. Булар закондорду, мыйзамдарды жакшы билет, процедураны жакшы билет. Кылмышта квалификациясын өзгөртүп жатканда өздөрү дагы тактап сурап, мен маңдайымда эле тактап сурап кызыгышкан, кандайча болот, санкциясы кандай болот, кантип өзгөрөт деп. Демек бул адамдар мыйзам менен жакшы уже таанышчы бар. Кандай кылмышка кандай жоопкерчилик каралганын да билишет. Ошондуктан бул адамдарды ошо ала качууну кылмыш экенин билбей, биз деген билген жокпуз дегени бул мындай актабайт да, мындай нерсе. Булар кылмышка билип барышкан. Кылмышка баруу булар үчүн кадимкидей эле мындай адатка айланып калган. Анткени ошол эми кылмыш дегенде кандай кылмыштар? Булар ушу майда чүйдө талаптоноп, адамдардын урдап, менчигине каршы кылмыштарды жасашкан. Бирок эмне үчүн алардын көп иштери кыскарып кеткен? Көбүнчө тергөөнда кыскарып кетишкен. Анткени ошол жабырлануучу тарапка алардын чыгымдарын ордуна коюп берип, анан ошол жактар менен макулдашат. Көбүнчө бизде жабырлануучулар макулдашыга макул да, адамды соттоп жибергенден көрө ошо эми коркутууларды болушу мүмкүн. Ар кандай ыкмалар менен аларды ошо көндүрүшөт да, тааныш билиштерди салышат. Анан ошолордун ыкмалары менен алар ишти кыскартканга баардык аракеттерин жумшашат. Ошон үчүн алар дагы кылмыштын жакшы эле билишет. Бир оор кылмыштар болбосо дагы анча оор эмес кылмыштарга бир гана ирет эмес, бир нече ирет тартылышкан. Айыпкер Молдосариев Сыймык Нарын областынан болот экен. Биз иштер менен таанышып чыкканда 2002 жылы туулган 18-19 жаштагы бала. Мен анын азыркы статусун бардык чогуу кармалганда, иш боюнча бардыгы чогуу кармалганда ошол кылмышка катышуусу бар деп аны дагы камакка алышкан. Мен бир четинен туугандарына да түшүнүк менен кабыл алам. Бирок мен өзүм жабырлануучу тарап жактын адвокаты болгондуктан ал жакка тартып же алардын кызыкчылыктарына карай эч нерсе айта албайм. Бирок азыр акыркы ошо судебный медициналык экспертизанын корутундусу жыйынтыгында ал бала өзү бир аз акыл эсинен бир аз эмерек экен. Адамды оңой көндүрүлөт, тил алчак, бир аз элпегирээк бала экен. Ошентип ушундай жаман жолго барып калыптыр. Бирок биз азыр ошо сот процессинде баардык жактардын тараптарын угуп, алардын адвокаттарын келтирген жүйө далилдерин дагы угуп, ошондон кийин бир жыйынтыкка келебиз деп азыр алдын ала айта албайм. Анткени жабырлануучу тарапта чоң стресске кабылып турат. Баардыгын азыр кечирип эле мейли деп айтканга да алыспыз. Бирок аларды да түшүнүк менен кабыл алабыз. Жок, соттун жеңилдиктери кандай исключение кылат? Бул оор кылмыш болгондуктан бул жерде ошо эгерде соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы ал адамды невменяемый деп тапса, анда ал ошо камактан тышкары ошо принудительный лечениеге барылат. Бирок бул жерде невменяемость коюлган эмес, ал полностью вменяемый, өзүнүн кылык жоруктарына баардыгына отчет берет, эмне кылып жатканын да түшүнөт. Бирок ошого баа берген эмес. Ошону кылмыштын кандай оор кесепеттери келерине баа берген эмес дагы ошондой жерге кабылган да.
Жалпы кыргызстандыктар коомчулуктун көңүл чордонундагы бул чуулгандуу иш тыкыр каралып, адилет чечим чыгат деп күтүп жатканы талашсыз.